Мен биздин урматтуу укук коргоо органдарынын жетекчилерине кайрылат элем, анан Бишкек шаарынын мэрине кайрылат элем да. Ар жылы Бишкек шаарында бир нече жылдан бери 8 мартта марш өтөт да. Бул деген зордук зомбулукка каршы, анан айымдардын үнүн жеткирели, айымдарды колдоп берели деген жакшы ниет менен айтылган марштын уюштуруучулары мага кайрылып, расмий кат менен кайрылышыптыр. Ушул деген иш чаранын негизги максаты өлкөбүздөгү аялдар туш болгон актуалдуу көйгөйлөргө, ичинде гендердик жана үй бүлөлүк зомбулукка, фемицид, дискриминацияга жана тең укуктар менен мүмкүнчүлүктөрдү камсыздоо маселелерине коомчулуктун жана мамлекеттик органдардын көңүл буруш керек. Марш коомдук мааниси жогору болгон аялдардын укуктарына байланышкан маселелерди гана малымдоого багытталган. Ушул биз сиздин аялдардын укуктарын коргоо жана зомбулукка каршы күрөшүү багытында жасап жаткан мамлекет тарабынан, жалпы мамлекет жетекчилерибиз тарабынан жасалган эмгектерди баалайбыз, салым чоң болуп атат. Бирок ошол себептен улам ушул биздин демилгебизди колдоп бериңиздер, анан биздин үнүбүздү трибунадан чыгарып айткоңуздарчы, уруксат бергилечи Уркия Салиеванын памятинен баштап Горький скверине чейин марш кылсак жакшы болот эле. Эми урматтуу укук коргоо органдары, урматтуу мэр, урматтуу жетекчилер, бул жерде көбүнчөсү айымдар, аялдар катышат да. Анан жаш кыздар болот ошол жакта. Эми биз аялдардан коркпойбуз го. Ошол туура кабыл алып, анан кичине бизде саясий оттепель десем, массалык маалымат каражаттарына кеңири тарап, эл арасында жакшы колдоо болуп атат. Ушул кичине мүмкүн нук өзгөрүп атабы, анан ошол эркин оюбузду айтканга мындай туура болот эле деп кайрылуулар келгендиктен мен аябай суранат элем. Ушуну жөн коюп, уруксат эле берип коюңуздар деп, чектебей. Башына бир ГАИ машинесин берип коелу, аягына ошол марштын колоннанын аркасына берип коелу. Анан деген биздин улуттук нарк насилге туура эмес кадамдар болот деген ой пикирлерден алыс болуп эле. Бул мурда атайы кызматкерлердин да провокациясы болгон деген сөздөрдү да мен ошол уюштуруучулардан угуп калдым. Ошондуктан жакшы демилге менен жазмайрам жакшы тосуп алайлычы деп мен суранат элем. Урматтуу төрага, сиз да бул маалымат катары ушуну өзүңүздөргө кабыл алсаңыздар. Рахмат.